Айтикеев Акбаралы Исраилович көз карансыз мамлекеттердин шериктештигинин КМШ, Балтия жана Чыгыш Европа, 22 өлкөнүн эл аралык өнөр жайчылар жана ишкер адамдар конгрессинин МКППнын вице-президенти. Айтикеев Акбаралы 1958 жылы 9 мартта жөнөкөй кыргыз үй бүлөсүндө туулган. Үй бүлөлүү 3 баласы бар. Билими жогорку Киев политехникалык институтун бүтүргөн. Айтикеевти эл арасында Кыргыздын Путини деп аташат. Эл аралык экономикалык байланыштарды бекемдөөгө жана өнүктүрүүдөгө сиңирген эмгеги жана жеке салымы үчүн Айтикеев Украинанын президенти жана Россия Федерациясынын президенти Владимир Владимирович Путин тарабынан сыйланган. Саламатсыздарбы. Республика аймагындагы күндөлүк маанилүү окуялар менен эфирде Алатоо маалымат программасы. Ушул эле күнү Россия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин буйругу менен эл аралык экономикалык кызматташтыкты бекемдөөгө кошкон зор салым үчүн Кыргыз Республикасынын өнөр жайчыларынын жана ишкер адамдарынын союзунун президенти, Кыргыз Республикасынын өнөр жай, айыл чарба кызматкерлеринин жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрүнүн кызыкчылыгын коргоо партиясынын төрагасы Акбаралы Айтикеев Россия президентинин сыйлыгына арзыды. Буга чейин ал Украинанын президенти Леонид Кучманын указы менен Украина жана Кыргызстандын ортосундагы кызматташтыкка кошкон жеке салымы үчүн Украинанын ардак грамотасы менен сыйланган. Россиянын жана Украинанын мына ушундай сыйлыктарынын ээси бир нече жогорку билимге ээ жана ал Америка Кошмо Штаттарынын Кливленд шаарындагы эл аралык ресурстар институтун аяктаган. Эл аралык инженердик академиянын мүчө корреспонденти, техника илимдеринин кандидаты, Кыргызстан Ленин комсомол сыйлыгынын лауреаты Акбаралы Айтикеев мурдагы СССРдин өнөр жайга киргизилген 4 автордук көйлөгүнүн ээси. Экономикалык саясат жана техника боюнча 50дөн ашуун илимий эмгектердин автору. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Кыргыз улуттук телерадио корпорациясынын түз эфиринде Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкерлердин түз эфирдеги теледебаттарын баштайбыз. Сиздер менен мен Олжобай Токтосунов. Я Динара Суймалиева. Добрый вечер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү түз эфирдеги теледебаттардан сиздер Акбаралы Айтикеев менен Курманбек Бакиевдин түз эфирдеги теледебаттарына күбө болмокчусуздар. Вопросы и реплики второго кандидата также идут в зачет его общего времени. Пожалуйста, Курманбек Бакиев. Сюда? Да, пожалуйста. Жака келиңиз. Сизге суроо берип жатып, мен сиздин ордуңузда Акаевдин сөйлөкөтүн байкап атам. Сиздер Акбаралы Айтикеев менен Курманбек Бакиевдин түз эфирдеги теледебаттарына күбө болмокчусуздар. Бакиевдин Акаевдин астында жеке салымы төөдөй, элге кошкон салымы мүмкүн бөөдөй. Сиздер Акбаралы Айтикеев менен Курманбек Бакиевдин түз эфирдеги теледебаттарына күбө болмокчусуздар. Эми айтып коеюн. Эгерде Акаев самолет менен учуп келсе, бийликке келгенде, ал самолет менен учуп кетти. Эми Курманбек Салиевич кандай болуп келгенин билесиңер? Эгерде ал кандай мамиле кылса, ошондой болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн тынччылык керек десек, аманчылык керек десек, экономика өссүн десек, жаңы адамды шайлашыбыз керек. Ногундай аппак таптаза болуш керек ал адам. Сиздер Акбаралы Айтикеев менен Курманбек Бакиевдин түз эфирдеги теледебаттарына күбө болмокчусуздар. Эң негизгиси кайсы мамлекеттик системаны курбайлык? Ал президенттик болобу, парламенттик болобу? Кантип аталбасын, башында туура эмес киши турса, өлкө өспөйт. Өсүшү мүмкүн эмес.
урматтуу мекендештер, азыр телевизор көрүп отурган урматтуу ар бир чоң ата, ар бир чоң эне, келе жаткан президенттик шайлоодо жакшылыкты күткөн ар бир ата, ар бир эне, ойлогон максатыма жетем деген кыргыздын ар бир кызы, ойлогон максатыма жетем деген кыргыздын ар бир жигити, ойлогон максатыма жетем деген кыргыздын ар бир студенти. Сиздерден кыргыз элинин үмүтү чоң. Менин дагы сиздерден үмүтүм чоң. Эл күтүп жатат. Сиздерге мен ишенем. Кыргыз эли үчүн, кыргыз жери үчүн, Кыргызстан үчүн сиздерге кайрылам. Кыргыз эли үчүн, Кыргызстан үчүн, кыргыз жери үчүн ар бирибиз тик туралы. Урматтуу мекендештер, сиздер билесиздер, 2005 жылы 2005 президент шайлоодо белгилүү теледебатта мен Курманбек Салиевич Бакиев менен саясий кармашуу учурунда теледебатты алып баруучу Динара Сүймалиева берген биринчи суроосу. Динара Сүймалиеванын берген биринчи суроосу мындай болгон эле. Кыргызстанга кандай башкаруу формасы туура келет деп. Суроо орусча берилген. Какая форма наиболее приемлема для Кыргызстана, для управления деген суроо болгон. Курманбек Салиевич Бакиев 2005 жылы 2005 президенттикке кандидат кезинде учурунда Бакиевдин жообу мындай болгон. Президенттик, парламенттик түзүлүштөр. Эсиңизде болуш керек, эл билет, ошол белгилүү теледебатты аудиториясы мүмкүн Кыргызстандын телевидениеси КТРдин тарыхында эң жогорку аудитория болгон, элдин кызыкчылыгы аябай чоң болчу. Экинчи болуп мен жооп бергем ал суроого. Суроо орусча болгон үчүн орусча жооп болгон, анан кыргызчасын айтып берем. Менин жообум мындай болгон, кандай башкаруу формасы туура келет дегенге. Бир форма элдин бийлиги, бирок Бакиеви жок бийликте. Андан бери 4 жыл өттү. Орусчасы какая форма? Орусчасы кереги жок. Кыргызчасын эле айтсаңыз, сиз кыргыз тилинде экзамен берип атпайсызбы? Кыргызчасын эле. Ташков агай, элге тагыраак болсун, потому что бул өз негизинен протокол боюнча дагы стенограмма боюнча так айтылыш керек. Эмне үчүн дегенде кыргыз тилинен орусчага которгондо, орусчадан кыргызчага которгондо кээде айырмасы пайда болуп калса, орусчасы какая форма наиболее приемлема для Кыргызстана? Ответ был одна форма народная и без Бакиева. Андан бери 4 жыл өттү. Эскерткен элем, дагы бир жолу эскертип коеюн. Бүгүн 23 май, туура 2 айдан кийин кайрадан кыргыз элинин тагдыры чечилет. Кайрадан кыргыз элинин жаңы президент пайда шайланат. Урматтуу мекендештер, сиздер, ар бириңиздер биздин мамлекетибиздеги газеталар, телевидениенин таратылган информацияга толук кандуу ишенбей койсоңуздар эле болот. Эмне үчүн дегенде, акыркы 2,5 жылдан бери анализ кылган биздин специалисттердин анализи боюнча бизде коомдук турмуш толук кандуу чагылдырбайт экен. 2009 жыл 23-жылдагы президенттик шайлоодо урматтуу мекендештер, урматтуу ар бир чоң ата, урматтуу ар бир чоң эне, урматтуу ар бир ата, урматтуу ар бир эне, урматтуу кыргыз элинин ар бир жигити, урматтуу кыргыз элинин ар бир кызы, урматтуу кыргыз элинин ар бир студенти. Сиздер жүрөгүңүздөр менен кеңешип, Кудай жүрөгүңүздөргө салат, Кудай айткан
жүрөгүн сезген адамга добуш бергиле. Кыргыздын тагдырын сактап калуу үчүн, кыргыздын тагдырын коргоп калуу үчүн ар бир үйлөдө штаб болушу керек. Штаб түзүү деген эмне? Ар бир үйлөдө ак барактай таза саясий багытты тандадык деген чечимди, ойду бири-бириңиздер менен ой жүгүртүп, ой алмаштаңар, штабтын түзүлгени ошол. Кара тактарга булганган кагаздай болгон саясий багытты ыргытып салабыз. Күткүлө Кыргыз Путини элге тарыхый кайрылуу жасайт. Шайлоодон кийин эртеси жаңы мамлекетти ойгонобуз. 21-кылымдын бюллетенинде Айтыкеевдин номери 21. Күткүлө элге тарыхый кайрылуу болот. Шайлоодон кийин эртеси жаңы мамлекетти ойгонобуз.